Assalamu alaikum. Menin atım Muhammad Firasat. Menin suroğum musulman bolbogondor tarabынан köp berilet. Tanışlarımdın biri agnost. Al hiç bir dinge iman keltirbeyt. Bir günü al menden Allah'tı kim jarattı? Eger Allah bizdi jaratkan bolso, anda Allah'tı kim jaratkan dep surоо berdi. Ага кандай жооп берейин? Agnost биздин мусулман бир тууганыбызга Аллахты ким жараткан деген суроо бериптир. Жооп мындайча: элестетиңиз, менин Джон аттуу таанышым бар. Айтуусу боюнча агасы Джекти ооруканага жаткырышты. Башкача айтканда, Джон мага агам Джекти ооруканага жаткырышты. Ал бала төрөдү деп айтты. Эмне деп ойлойсуз? Уул төрөдүбү же кызбы? Уулбу кызбы? Эмне деп ойлойсуз? Балким мен билбейм. Сиз уул же кыз экенин билбейсизби? Уулбу кызбы? Кантип эркек киши бала төрөшү мүмкүн? Джек Джондун агасы. Ал ооруканага түштү. Ал бала төрөдү. Ал уулбу кызбы? Бул суроонун өзү логикага сыйбайт. Эмнеге дегенде эркек кишиде бала төрөө сыпаты жок. Дал ошондой чыныгы Кудай Аллахта дагы жаралгандык сыпаты жок. Ошон үчүн Аллахты ким жаратты деген суроо логикага туура келбейт. Эгер кимдир баланчы Кудай жаралган десе, демек ал чыныгы Кудай эмес. Ал затка окшошу жок. Аллах затына көрө жаралбаган. Ошондуктан Аллахты ким жараткан деген суроонун өзү логикага туура келбейт. Кимдир келип баланча Кудайды жаратты деп айтса, демек ал жалган Кудай болот. Аллах мурунтан бар болгон, соң ал зат баарын өзгөчө биздерди дагы жаратты. Бардык нерселер ал затка көз каранды. Бирок Аллах эч кимге көз каранды эмес. Бул жөнүндө атеистти кантип ынандыруу керек экенин билүү үчүн Куран Аллахтын сөзүбү аттуу баянымды көрүшүңүз мүмкүн. Ал жерде ушул суроонун жообу жана атеистти кантип исламдын акыйкатына ынандыруу мүмкүндүгү жөнүндө сөз болгон. Баары Куран Аллахтын сөзүбү аттуу баянымда келтирилген.